Жалал Абад облусу боюнча юстиция башкармалыгынын 2 мекемеси пайдаланууга берилди. Анын бири Таш-Көмүр шаарында курулган имараттын ачылуу аземине Кыргыз Республикасынын юстиция министри Асель Чынбаева баштаган жумушчу топ катышты. Имараттын курулушу үчүн республикалык бюджеттен 2.979.779 сом каражат бөлүнгөн. Аталган шаарда 18 жылдан бери мамлекеттик нотариустун имараты жоктугуна байланыштуу шаардык соттун имаратына иштеп келишкен. Сот имаратында 18 жыл иштедик. Анан 1-2 жыл ушул Осо содагер частный ушул заведениясында ушул иштеп мэрия тарабынан аренда төлөнүп иштетилип аткан. Ал эми Ала Бука районундагы мамлекеттик нотариус 10 жылдан ашык убакыт аралыгында имараты жок иш алып барган. Бирок юстиция министрлигинин демилгеси менен республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, жаңы имараттуу болушту. Ачылуу аземине министрликтен келген жумушчу топ катышып, имараттын ичи жана шарттары менен таанышты. Ала Бука районундагы мамлекеттик нотариустун имараты үчүн 3.212.423 сом бөлүнгөн. Жалпы элдин бир жерге келип, bir konsultatsiya, bir informatsiya alганына эң ыңгайлуу деп ойлойм да. Аренда төлөп отурган үчүн биз өзүбүздүн үйүбүздөй болуп сезбечүбүз, өзүбүздүчү. Эми азыр өзүбүздүн үйүбүз болуп калды, өзүбүздүн жеке менчигибиздей, юстициянын менчиги болуп калды. Биз өтө кубанычтабыз ачылган үчүн. Жергиликтүү бюджетке жана юстициянын жетекчилерине рахмат. Ушунчалык салым кошуп, ошо биринчиден республикадан биринчиден болуп бизге куруп берген үчүн. Юстиция министрлигинин жумушчу тобу түштүк аймагына болгон 2 күндүк иш сапарын Баткен областынан баштап, Ош жана Жалал Абад областында дагы болду. Жумушчу топ жаңы салынган имараттар менен таанышып, аймактардагы юстиция башкармалыктарынын ишмердүүлүгү тууралуу маселелерди талкуулашкан. Ала Бука жана Таш-Көмүрдөгү 2 имараттын ачылышы болду. Бул курулуштар үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Биз үчүн маанилүү имараттардын катарын толуктады. Себеби бул жайда мамлекеттик нотариус, юридикалык кепилденген акысыз жардам, пробация мекемеси жайгашат. Жергиликтүү тургундар үчүн дагы ушул кызматтардын бирдиктүү болуусу ыңгайлуу болот деп ишенебиз. Министр ошону эле жаңыдан оңдоп түзөөдөн өткөн Майлуу Суу шаарындагы мамлекеттик нотариустун кеңсеси менен таанышты. Аталган кеңсе Майлуу Суу шаардык сотунун имаратына жайгашып, оңдоп түзөө иштери май айында бүткөрүлгөн. Жалал Абад облусу боюнча мамлекеттик 13 нотариустук кеңсе жана 15 мамлекеттик нотариус бар. Бул юстиция үйүнүн ачылышы бизге аябай кубандырып атат. Жалал Абад облусу боюнча Таш-Көмүр шаарында жана Ала Бука районунда бул Кыргыз Республикасы боюнча биринчи жолу ачылып атат. Бул Кыргыз Республикасынын юстиция министринин демилгеси менен. Облустун аймагындагы нотариалдык кеңселердин курулушуна салым кошкон Жалал Абад облустук юстиция башкармалыгынын мурунку башчысы Маматайыр Кармышаков былтыры коронавирус илдетинен каза болуп калган. Мындан улам бул иш-чаранын алкагында ал дагы эскерилди. Ошого байланыштуу ал кишинин абдан чоң дыкаттык менен, берилгендик менен оперативдүү бир чечимдерди кабыл алып, борбордук аппараттын иш аракеттерин жакшы жергиликтүү деңгээлде аткарып, ушундай бүгүнкү күндө Таш-Көмүр шаарындагы имарат менен Ала Бука шаарындагы имараттын биринчи бүтүшүнө ошол раматтылык Маматайыр Мадымаровичтин да чоң эмгеги бар. Биз ал агабыздын эмгегин эскерип айтып кетпесек, бүгүнкү салтанаттуу күндө анда жетишсиз болуп калат. Ушинтип министр баштаган жумушчу топтун түштүк аймагына болгон 2 күндүк иш сапары жыйынтыкталды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.